Biz
кандай зорлук рекетчилик физикалык физикалык дагы экономикалык дагы психикалык да болуп жатат. Экономикалык болсо акча тартып алгысы келди, телефонун алып келди. Бул физикалык болсо денеси сабады алгысычы. Ал эми психикалык болсо кызга өзүнө болсо катты сүйүнөт, кыз өзүн жаман сезет. Бул эми суроо. Бул кыз айланып ушинтип эле жүрө берет, эмне болот деп ойлойсуңар? Өзүнө кол салышы мүмкүн. Өзүнө кол салышы мүмкүн. Дагы Мектепке келсе үйүнөн өтөсө, үйүнөн уурдап, үйүнөн да кайра физикалык жана алып калышы мүмкүн да, зомбулук. акча табам деп, алып келип берем деп. Дагы Бул кыздын билими да төмөндөп кетиши мүмкүн. Алдыга школа болмой жүрүп. Мен эртең барсам эмне кылышат деп школага барбай да коюшу мүмкүн да, бузакта. окуй коюшу мүмкүн. Окуй коюшу мүмкүн. Дагы кандай ойлор бар? Ушундай болушу мүмкүн. Андан кийин кайсы топто каласыз? оюнчубуздан келип калыптыр. Айтпай, мен учурашпайсыз менен, а? Же, саламадан кул калгансыңар коя дейм. Эмне кылып туруп атасыңар? Касяңар жубайсыңар дейм. Беркен, анкен. Силер эмне биз учурашпай өзүнчө де? Да, ну-ка, давай, отурган. Турладым. Во. Ал эми эртеңки күн Кана кери акча көрөчү бар, миңден акча. Кана акча. таптыңарбы? Психикалык, физикалык, экономикалык турду. Мериндин айтыптыр, эжейин айтып койгон тууралуу же туура эмес болду. Тура. Ал энди кайра физикалык зомбу көрүп калбайсың сен эжеге айттың деп, эжеги жок деп макул айтып, бей макул деп кечирим сурап койду эженин көзүнчө. Директордун көзүнчө рахмат. Экинчи кыз ал эртеси жок да анын жанында күнү бүлө эжеги жүрөбү, жагай жүрөбү. Болушу мүмкүнбү? 100%. Физикалык зомбулук болушу мүмкүн, бирок ал өзүн кайра тартынбай айтса, токтойт деп ойлойм. Сен оюң боюнча кыз туура кылды, ушундай абалга келип калган. Болсо, эмне кандай кылыш керек экен анда? Айтыш керек. Айтыш керек экенби? Улам канчалык физикалык зомбулук көрсөтсө, ул айтыш керек. Мисалы бүгүн айтты, кечирим сурады, эртең урушту кайра айтса, токтойт деп ойлойм. Айта бериш керек деген ойдосуң, Мектептен тышкары барып, кайра зомбулук көрсөтүшү мүмкүн да сен айтып салдың деп. Жок, ооба, күнүгө эле ага эжеги жанында жүрө бербейт. Алардан антип өтүп атканда эжеги макул мен чыгып калдым. Бөлүп калдым. Барсам, эжеги менин көзүмчө кечирим сурап коюшту. А мен эртең кетип калдым. Аны көргөн жокмун. А кайра эле ошо окуя кайталана бериши мүмкүнбү? Болушу мүмкүн эже. Болушу мүмкүн да. Ошону биз Biz özümüz hep gezdik, biz bu жерде нені айтқымыз келді, uшу рекетчилик ар бир мектепте болушу керек. Ал бул жерде катаны оңдогонго мүмкүн дегенди дагы келтиргибиз келди. Анткени бул сценарий түзүп атканда деген көп группалар ага чыгышкан жок. Биз жакшы нерсе менен бүтүрүбүз келди. Анын бул жерде болсо булар өз катоону оңдоо бул эме эмес да.
кандай кемсинип калуу эмес. Кемсинип калуу эмес, наоборот өз катарыңды оңдосо, андан ары сен келечегиң жаркын болуп, улам сен жаркын сен алдыга дайыма жүрүп жүрөсүң. Биз бул жерден жана биз кайра кечирим сурабадыкпы? Биз уже өзүбүздүн күнөөбүздү сездик, эже бизге айтты, биз бул жерде рекетчилик дегенди ойлогонбуз да. Biz reketimizi kıyrattağız dedikçe. Bu cebin nece ayıttı sizler bunu kala versiniz, getip kalart edip bana reçete oylandım. Bunday olsam da bu uyutmayız. Namur özüsü mekteyiz, demede kandırmayız. Bir de bana geçirim sırağım bu gemsin gelmez. Bu öz katlarımızı ongu, öz. Demek, rahmat Aydana, demek bunda aytqысы келип атат Aydanанычы. Demek adam болгондон кийин 5 колдон эмес андай адамдар бар, бирөө кемчилигин билет, оңдойт, кээ бир түшүнбөйт, ошону айтсаң деле кайра эле башынан кайталай берет. Ошон үчүн бул кемчилигин билген, өз кемчилигин сезген адам абдан акылдуу адам. Ошон үчүн мен силерге каалайм, баарыңар өз кемчилик болот, ар бир адам идеальный адам жок, ар бир адамдын бир жерде кемчилиги бар болот. Ошону мен өзүмдүн кемчилигимдерге ошону кылайм. Азыр обедтен кийин аны свод анализ кылабыз дагы. Сабакты аяктабайбыз.